Так, саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Утман күн, утман таң келе жаткан жаңы жылыңар менен. Ушу жыл тогошоор мезгилине жакындаганда биз улуттук хирургиянын коллективи, жааматы, өзүңүздөр билесиңер, биздин улуу инсаныбыз, агайыбыз, атабыз, кыргыз медицинасынын патриархы, легендарлуу 20-21 кылымдын биздин өлкөнүн легендарлуу адамы, биз сыйлаган устатыбыз Мамбет Мамакеевичтин биздин арабыздан кеткенине 1 жыл болду. Биз үчүн бул чоң жоготуу болду, бирок биз Мамбет Мамакеевич айтып кеткен, бизди үйрөтүп кеткен, жолунан тайбай, чыйралып, мына бүгүнкү күндө улуттук хирургия борбору өзүнүн ишин алдыга сүрөп жатат. Анан ушул агабызды, биздин агайыбызды, атабызды, устатыбызды эскерип туралы деп, ушу жерде турган коллектив окуучулары инициатива көтөрүп, ушу өзү 60 жылдан ушул жерде иштеп, күндө ушул жерге эртең мененки битимин утканы алып барып, өзү өткөрүп турчу эле, ошо элеси биздин жүрөгүбүздө, эсибизде болсун деп, ушул окуучулары коллективи, шакирттери бюстун койсокпу деген ниет кылдык эле. Мына ошол күн келип жетти. Бүгүн биз азыр ошол бюст ачуу, Мамбет Мамакеевичтин бюстун ачуу аземинде турабыз. Ошон үчүн мен азыр сөздү ошол Мамбет Мамакеевич менен көп жылдардан бери, бала чагынан бери, балапан чагынан бери ушул ооруканага келип иштешкен адамдарга сөз берейин. Анын бири мына менин жанымда турат, Асанбек Сыдыгалиевич. Келиңиз. Асанбек Сыдыгалиевич, сиз мына Мамбет Мамакеевичтен жана да айтып кеттим, бала чагыңыздан бери чоң иштеп, мен билгенимден бир 40 жылдан бери ушул жерде 55 жок, 40 жылдан бери заместитель главного врача болуп, врачтарды момундай мыкчып кармап келатабыз. Андан сөз сизде. Эмне айтабыз? Бул имаратка агайдын чоң залмы бар. 78 жылы бизде министр киши чакырып алып айтып турду. 4-4 барлар. Нет, должны хирургию шагы айтат. Анан жерден отказ берип, Кудай жалган. Я чоңго түшүп болмады өзүнүн атынан бери. Бегматова тартышып деген, анан Мусуаровдун баласы. Ошонун адамдары менен мен эсимде бар, 3-чү жашта Мусуаров келип баласына келип дегенде 5-6 адам болчубуз да. 6 көкүнүн коридорго чыгарып. Менде матрастар жерге орлан жаткан ошон таң калып турган могул имаратты көрүп берди. Агайдын чоң залы бар мында. Мына бул Ekonomi zamları kurulmaya alanda. Anam ne kişi 92 yılı. Cuma bunu. Cuma bunu söz verdi ona. Ondan başlayıp kurula başladı. Hem geldi muhtarız bağırdım işte. Çok zorlu. Rahmet abi kalmış ki. Çok kişiyle terbiyeladı. Bununca okuçuları var. Artık emin bu işin artık hayırlı olsun. Bundan keyin jalan raşlık olsun. Jalanlık olsun işte. Rahmat. Анда, урматтуу коллегалар, өзүңүздөр билесиңер, биздин өлкөдө кыздарды, аялдарды абдан сыйлайт. Мына жакында эле болуп өткөн жогорку кеңеште ар бир 3-чү депутат аял затынан болду. Ошон үчүн бизде дагы ушундай кыздарды сыйлоо жаты бар. Бул Мамбет Мамакеевичтен калган. Ошон үчүн азыркы сөздү мен кыздардын представителине берейин. Мына биздин жаныбызда Мамбет Мамакеевичтин жанында 40 жылдан бери 60 жыл чогуу жүргөн окуучусу турат Акен Алмалиевна
Өзү болсо 67 жылдан бери. математикадан сылабыймын. Жок, мен 67 жылы келбедим дейт. Анан айтасыз аны. Сөздү акен эжеге берейин. Биз акен эже деп көнүп калыптырбыз. Акен Алмали, акен Дүрбөлөң, Алмалиевна. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, көп жыл хирург болуп иштеген, Мамбет Мамакеевич менен маңдай тескей туруп көп операцияларды жасап, кийин көп жыл бизде Кыргыз Республикасында жалгыз септикалык гинекологиянын бөлүм башчысы болуп, көптөгөн аялдарды төрөктөн кийинки аялдарды аман эсен алып келген. Ошон үчүн мына Акен Алмалиевна сөз сизде. Рахмат. Эми сүйлөгөнгө деле бизге оор болуп турат. Мамбет Мамакеевичтин жоготконубузга теги бир жыл атасыңар. Бул биздин национальный хирургический центр борбор эмес, бүт Кыргызстанга ошол жоготулду. Эмне дейбиз? Бирок бул киши өзүнүн өмүрүн абдан жакшы жашап кетти. Бирок эч жерден баягы өзү айтып жүрчү, конечно, жаш кезинде көп кыйынчылыктарды көрдү. Баягы сары кара жортсоң кызара өртөсүң дейт. Ошонун бүт жыйынтыгын өзү ишке киргенден кийин элге кызмат кылып, кыргыз элине кызмат кылып, бүт жакшылыктардын баарын көрдү. Эми бул иши кандай айтсак да баары жарашат. Абдан тың эле, 100гө чыкса, 100дөн ашса деле болбок. Эми оору деген ар кандай болот экен. Бирок жакшы жашады. Артында силерге окшогон жакшынакай окуучулары болду. Биз бири-бирибиз менен көргөндө сыймыктанабыз. Азыр деле каякта ой биз Мамакеевдин клиникасында иштейбиз. Өмүр бою ошентип айтып келдик. Эми сатыш айтты, Асылбек Сыдыгалиевич айтты, эмне дейм, жаткан жери акшинки жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Аллахым тиги дүйнөдө, бул дүйнөдө билип билбей кетирип аткан кемчилигин кечирип, тиги дүйнөдөн бейиштүү барчасын берсин дейбиз. Буш жерде отурган бүт коллективге бардыңарга ден соолук, uzun ömür, bakıp dağlay, ırıs ıntmak kalay, şep yaşagan, uşul yaşoga çeyin, uşul жылга çeyin barыңızlar. Aman bolunuzlar, toy bolsun bundan keyin, toyda gezip жүрөт. Рахмат. Анда эми менин оюмча азыр ачылуу эстеликти бюсттун ачылуу аз эмин өткөрөбүз. Анын астында мен кыскача айткым келип атат. Мен дагы Мамбет Мамакеевичтин окуучусумун деп өзүмдү эсептейм, сыймыктанам. Себеби ал киши менен 40 жыл бирге ушул имараттын ичинде чогуу иштедик. Андан тышкары 4000ден ашык операцияга Мамбет Мамакеевичке лично өзүм ассистировать этип, маңдайларыбыз тийишип, эчендеген сложный операцияларды, кызыктуу операцияларды жасаганбыз. Мамбет Мамакеевичтен көп нерсени үйрөнгөм. Ошон үчүн менин оюмча, мен эле эмес, бул жерде турган хирургдун баардыгы ушундай деп айтылат. Биз ушундай легендарлуу, атактуу, дүйнөгө атагы чыккан, ушундай виртуоз хирург менен чогуу иштеп, чогуу жашаганыбызга биз ар дайым сыймыктанышыбыз керек, сыймыктануу менен айта алабыз. Ошон үчүн менин оюмча Мамбет Мамакеевичтен айтып кеткен акыл, осуяттарын биз эч качан унутпашыбыз керек. Ал кишини күн сайын эстешибиз керек. Ошо күн сайын эстеп, бүтүнкө кирип баратканда агайды карап туралы деп, мына бүгүнкү бюстты азыр ачабыз. Анда эмесе келиңиздер, Асылбек Сыдыгалиевич, Андрей Сакович, мынакей узунуна. Урматтуу коллегалар, бул жерде кыскача жазылган Мамбет Мамакеевичтин регалиясынын бардыгы тыштагы эстеликтин астында турат. Бул жерде Мамбет Мамакеев улуттук хирургиянын негиздөөчүсү астында шакирттеринен таазим. Орусча переводу от благодарных учеников. Мына ушундай, анда эмесе гүл коюу аземи, экинчи этаж, биринчи этаж. Ana gelin.
gül koyu azemi. Tak, bugünkü iş yarabız, hurmatlı kollegalar hazır. Hiç kaçan, Möndür Atabeyit'te естелігінің açılığı azemi olur. Хлопайте, хлопайте. Kettirme, daha bir var. Yazıını cevap kalmadı. Ot da. Hem atayım,